Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Түркияда миңдеген сириялык качкындар кайра өз мекенине жөнөтүлүп жатат. Бир канча диндин өкүлдөрү чогуу жашашына уруксат берилбеген Ливандагы аймак. Теңдикке жетүү. Британ армиясында кызмат кылган непалдык гуркалар акыры Британияда отурукташуу укугун алышты. Сириялык байкоо жүргүзгөн топтун билдиришинче, өкмөттүк күчтөр менен болгон козголоңчулар ортосундагы катуу кармашуудан кийин козголоңчулар Сириянын Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун стратегиялык шаарынан чыгып кетишти. Бул тасмадан дүйшөмбү күнү түрк күчтөрү шаарга жакын жерде топтолгонун көрүүгө болот. Түркия чек арасынан өтүп келген качкындардын жаңы агымын токтотууну көздөдү. Президент Башар Ал-Асад козголоңчулардын колундагы ири шаарлардын бири эсептелген Хан Шейхун шаарын басып алууну көздөп жатат. 2011-жылы Сирия согушу башталгандан бери өлкөнүн калкы кача баштады. Качкындардын көбү түрк коомчулугуна барып жуурулушуп калды. Учурда Түркияда 3 миллион 600 миң сириялыктар жашайт. 100 миңдегени Стамбулда отурукташып калды. Баш калаанын айрым аймактары толугу менен сириялык аймакка айланган. Бирок Түркиянын экономикасы солгундагандан бери түрктөрдүн сириялыктарга болгон чыдамы кете баштады. Түрк өкмөтү сириялыктарды өлкөнүн башка жерлерине көчүрүүнү пландаган. Бирок сириялыктар эркине каршы согуш жүрүп жаткан Сирияга кайтарылып жаткан окуялар тууралуу дагы айтылууда. Бул эл аралык мыйзамды бузуу. 3 балалуу Нур кармаш күчөп жаткан Идлибке депортация болгонун айтты. Ал Сирияда 10 күн жүргөндөн кийин аткезчилерге $600 төлөп Стамбулдагы үй бүлөсүнө кошулган. Ал эми жашынып жүрүүгө мажбур. Чек ара күзөтчүлөрү аны өзү түшүнбөгөн документке кол коюуга мажбурлаганын айтты. Сирияга өтүп, артымда Туркиянын желегин көргөндө бул өлкөнү жек көрдүм. Анткени бул өлкөнүн эли жана өкмөтү расист. Мен буга убакта 12 күн жатып күбө болдум. Алар башка улуттагыларды эч сыйлабайт. Стамбулда жашаган сириялыктар арасында коркуу сезими күчөп жатат. Нур түндөрүн өзү иштеген сириялыктын ресторанынын аймагында өткөрөт. Ал келечек үчүн күнүгө коркуп жашайт. Ал бул жерде расмий түрдө каттоодон өткөнү менен ал эч нерсеге кепилдик бербесин айтат. Бизди бутага алып опузалашат. Биз жардам сураган жерибиз жок. Түрк өкмөтүнөн эч нерсе үмүт кылган жерибиз жок. Болгону тынчтыкта жашагыбыз келет. Түрк тарабынан кысым күчөп жатат. 2016-жылдан бери сириялыктарды кабыл алуу көрсөткүчү 70%дан 40%га түштү. Президент Эрдогандын популярдуулугунун төмөндөп жатышы ушуга байланыштуу. Өкмөт каттоосуз качкындарды башка жайларга көчүрөрүн айткан. Бирок депортация окуялары көбөйүүдө. Валид, салам алейкум. Валид бул жерде 6 жылдан бери жашады. Жакында аны уурдалган мотоцикл сатып алдың деп айыптап, Идлибке депортация кылып жиберишкен. Анын үй бүлөсү Стамбулда калды. Ал полиция кеңселериндеги начар шарт, кыйраган тагдырлар жөнүндө кеп кылды. Бул жерде өзүмдү коопсуз сезип калдым. Себеби Түркияда көчөдө басып баратсаң, сени жек көрүү менен карашат. Биз аларды өзүбүздөй эле мусулман катары көрчүбүз. Эми менин үй бүлөм менин жаныма келсе, мен Түркияга эч кайтпайм. Мен өз жеримде жашайм. Сирия согушу өлкөнүн чегинен эч ак чыгып, башка коңшу өлкөлөргө дагы кесепетин тийгизди. Согуш башталгандан бери 8 жыл өтүп, Түркиянын эшиктери эми жабыла баштады окшойт. Түркиядагы сириялык качкындардын кайра өз мекенине жөнөтүлүп жатышы. Ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Ливан. Шиит мусулман үй бүлөлөрүн христиандар жашаган аймактардан чыгып кетүүнү суранышкан. Окуя Бейрут шаарынын Хадат аймагында болгон. Ал жерде бир нече жылдан бери христиандар менен мусулмандар бир аймакта аралашып жашоосуна тыюу салынууда. Муну менен өлкөдө түрдүү динди тутунгандардын чогуу жашашы кооптуу болуп калат деген талкуулар жаралууда.
Ливан христиан президент башкарган жана бийлиги түрдүү дин өкүлдөрү ортосунда бөлүштүрүлүүчү системага негизделген жакынкы чыгыштагы жалгыз өлкө. Мухаммед жана анын үй бүлөсү жаңы батирине толугу менен жайгашууга убактысы боло элек. Алар эски үйүнөн чыгып кетүүгө мажбур болгондон бери бул жерге көчүп келген. Жергиликтүү бийлик үйгө ээлик кылган документке кол коюудан баш тартып, аларды бул аймактан чыгып кетүүсүн сураган. Шаардын мэри мага үй бүлөмдүн мүчөлөрү чүмкөнүп жүрүшү биздин бул жерде жашообузга тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Ал менден бул жерде мусулмандардын жашоого уруксаты жок экенин билесиңби деп сурады. Мен ага бул жерде эмне мусулмандар жашаса болбойбу? Биринчиден, мен ливандыкмын. Ливандын жараны катары мен бул өлкөнүн ар бир бурчунда жашай алам деп жооп бердим. Мухаммеддин дагы бир башка батири бир кезде христиан шаары аталган аймакта жайгашкан. Бирок 1990-жылы жарандык согуш токтогондон кийин ал аймакка шиит мусулмандары көчүп келип, аймактын түзүлүшү өзгөргөн. Эми жергиликтүү өкмөт христиандардын кыймылсыз мүлкүн мусулмандарга сатууга же алмаштырууга каршы чыгууда. Менин артымда турган жарнама тактайында ушул аймактагы тургундарды кыймылсыз мүлкүн жана жерин сатпастан өз иденттүүлүгүн сактап калууга чакырык жасалган. Жергиликтүү бийлик буга бөгөт коеру да айтылат. Бул өнөктүктүн артында 10 жыл мурда шайланган шаардын мэри турат. Ал муну христиандардын маданиятын сактап калуу аракети катары сыпаттап, муну менен сыймыктанат. Бул чечимди бардык христиандык жана мусулман диний жетекчилер жана саясий партиялар кабыл алышты. Бул макулдашуунун негизги маселеси бул христиандар менен мусулмандардын биргелешип жашап кете бериши. Аймактын демографиясы өзгөрүп жатканы христиандарды сүрүп чыгарышы мүмкүн. Ошол үчүн ушундай келишимдер керек. Башкалар да мындай чараларды көрүүдө, бирок алар муну ачык айкын айта алышпайт. Мэрдин чечими мыйзамга каршы келгени менен саясатчылар буга макул. Буга шиит мусулмандары менен христиан саясий партиялардын ортосунда түзүлгөн келишим негиз болууда. Ливан жакынкы чыгышта өзүн бир канча диндин өкүлдөрү бирге жашаган өлкө катары көрсөтүп сыймыктанып келген. Бирок Мухаммед жана анын үй бүлөсү бул пикирге кошулбайт. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштууну улантабыз. Орусия Американын жаңы канаттуу ракетасын сынашы өкүнүчтүү иш болду деп билдирди. Ушул айдын башында америкалык келишимден чыккандан бери мындай сыноо биринчи жолу болууда. Ракета жекшемби күнү Калифорниянын жээгинен кое берилген. Ал 500дөн ашуун километр аралыктагы бутага таамай тийип, ийгиликтүү сыноодон өткөн. Муну менен АКШ жана Орусия ортосунда жаңы куралдардын жарышы башталат деген кооптонуулар бар. Вашингтон Гибралтар бийлиги кое берген ирандык мунай ташыган кемеге кандайдыр бир жардам берилсе, террористтик уюмга жардам бергенге барабар болот деп Грекияны эскертти. Адриан Дария 1 аттуу кеме жекшембиде жолго чыгып, Грекиянын Каламата портуна карай багыт алган. Ага чейин кеме Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен бир нече апта кармалып турган. Гонконгтун лидери Кэрри Лэм диалог үчүн платформа түзүүгө жана полиция зомбулук көрсөттү деген имиштер боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүлөрүнө убада берди. Буга чейин бул аптада тынчтык митингдери өтүп, ага 1 миллиондон ашуун киши катышкан. Акциялар Бейжиңдин аймактагы күчөп жаткан таасирине каршы болууда. Гонконгдогу демонстрациялар 3 айдан бери уланууда. Чарчап калган баланы төрөгөнү үчүн адам өлтүрүүгө айыпталган Сальвадорлук аял абактан бошотулду. Эвелин Хернандестин окуясы эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган. Ал өлкөнүн аборт боюнча мыйзамынын негизинде 30 жылга эркинен ажыратылган болчу. Эвелин дайыма күнөөсүз экендигин айтып келген. Непалдык Гуркха жоокерлери 200 жылдан ашуун Британ армиясынын катарында согушуп, алар үчүн жан берген. 200 миңден ашуун жоокер 2 дүйнөлүк согушта кармашкан. 2009 жылдагы үгүт иштеринен кийин Гуркха ардагерлерине акыры Британияда калуусуна уруксат берилди. BBC Гуркхалардын теңдик үчүн күрөшкөн үгүт иштеринин активисти, отставкадагы майор Тикендер Дал Деван менен маектешти.
Парламенттин сыртында гуркалар жана актриса Джоанна Лумли Британиянын ички иштер министри ак байракты көтөрүп, гуркалардын талаптарына макул болгонун угуп турду. 1997 жылга чейин пенсияга чыккан гурка аскерлери Британияда 4 жылдан ашуун убакыт кызмат өтөгөн болсо, Британияда калууга укуктуу болот. 2009 жылы бул маалымат жар салынганда баарыбыз кубандык. Жакшы кабар болгон. Бирок мен аны толук жеңиш катары көргөн жокмун. Гурка аскерлери 1814 жылдан бери Британ армиясында кызмат өтөп, өз жанын берген. Биринчи дүйнөлүк согушка 100 миңден ашуун гурка аскери Британия үчүн согушуп, анын 20 миңи каза болгон. Биз Британ армиясынын олуттуу бөлүгү болгонубузга карабай, бизге акыйкатсыз мамиле жасалды. Кызматыбыздын тейлөө шарттары британдык аскерлердикинен айырмаланат. Британ солдаттарынын бир жерге жөнөтүлүшү, казармадагы жашоо шарты, үйлөрүнө жөнөтүлүшү баардыгында айырма бар. Биздин майана алардын маянасынын 1/4 бөлүгүн түзөт. Британияда отурукташууга укугубуз жок. Британ армиясына берилип кызмат өтөгөнүбүзгө карабай, өзүбүздү экинчи сорттогу жарандардай сездик. Гурка согушкерлерин артка депортация кыла башташты. Абдан коркунучтуу болду. Британ эли бизди ар дайым колдоп келди. Дал ошол Британ элинин колдоосуна таянып, бул жерде калуу укугу үчүн күрөшө баштадык. Гезиттер биз жөнүндө жаза баштады. Британ эли менен массалык маалымат каражаттары тараптан ири колдоо алындык. Күрөш көпкө созулду. Мындан 5 жыл мурун Британ өкмөтү 1997 жылдан кийин пенсияга чыккан гуркалар өлкөдө калууга уруксат берген мыйзам чыгарган. Гуркалар 250 миң кишинин колу коюлган петиция менен Даунинг-стритке кайрылган. Өкмөт алардын талаптарын белгилүү актриса Джоанна Лумли өнөктүккө кошулганда гана уга баштады. Жоана Лумленин кийлигишүүсү көп нерсени чечип кетти. Анын атак даңкы биздин өнөктүккө чоң жардам берди. Анын атасы менин батальонумда кызмат өтөгөн. Ал гуркалардын 6-чы батальонунда офицер болгон. Жабык эшик артында өткөн сүйлөшүүгө гуркалар чакырылган эмес. 9 жылдан бери кармашып келип, анан олуттуу мыйзам жазылып жатканда бир дагы гурка чакырылбаганы бизди опузалоого жатты. Акыры өкмөт мыйзамын өзгөрттү. Буга ыраазыбыз. Гуркалар эми Британияда кызмат өтөгөндөн кийин калууга укуктуу. Максатыбызга жеттик. Эми гуркалар башка аскерлердей болуп, тең пенсия алууга күрөшүүдө. Гуркалар үчүн бул тарыхта калчу нерсе болду. Себеби биз Британ аскеринде эле татыктуу экенибизди билдик. Бул бизге дем күч берет. Эми спорт жаңылыктары. Манчестер Юнайтеддин жарым коргоочусу Пол Погба бир аптанын ичинде эле расисттик чемелөөгө туш болгон 3-чү оюнчу болду. Анткени ал 11 метрлик айып соккусун таамай тебе албай калгандыктан команда 2 упай жоготкон. Дүйшөмбү күнү болгон Юнайтед менен Вулверхэмптондун беттеши тең чугу менен келе жаткан. Оюндун экинчи жарымында 26 жаштагы оюнчу пенальти тепкен болчу. Ливерпулдун мурунку чабуулчусу Даниэль Старридж Түркиянын Трабзонспор клубуна күтүлгөндөн эрте келди. 29 жаштагы оюнчу Энфилд стадионунда 6 жыл ойногондон кийин ушул жай мезгилинде Ливерпулдан кетүүнү чечкен. Старридж алган жараатына карабай Ливерпулдун 160 беттешине катышып, 67 гол киргизген. Англиянын курама командасынын мурунку футболчусу ага чейин Челси жана Манчестер Сити командаларына ойноп келген. Индонезиянын эгемендүүлүк күнүндө өткөн өзгөчө салтка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ал майланган түркүккө чыгуу деп аталат экен. Командалар майланган бийик түркүккө чыгып, анын үстүнө байланган белектерди алуу боюнча жарышат. Белектердин арасында оюнчуктардан тартып электроника каражаттары жана көрүп турганыңыздардай жаңы велосипед да коюлган. Башкала Жакартада да өткөн бул майрамда 174 түркүккө чыгууга жүздөгөн катышуучу аракет кылган экен. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Нияз Ташматов болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушунча амандык табыңыздар.